Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен кадырлуу теле көрүүчүлөр, бир жумадан бери биз да сизди сагынып калдык. Биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Амансыздарбы, аталар, эсенсиздерби, энелер? Кандайсыздар, кадырлуу кыргыз калкым деп, кычыраган кышты узатып, жаркыраган жазды тосуп жатканда, кайрадан Салам Кыргызстан берүүсү сиздер менен биргеликте. Байыртан маалым, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, адам баласын өзгөчө кызыктырган бул албетте эле сырдуу дүйнө, табышмактуу дүйнө. Ошондуктан эстрада өкүлдөрүнүн өзгөчө кызыктуу инсандарды чакырып келдик. Анткени бүгүнкү берүүбүздүн темасы маскачан ырчылар. Кызыктын баары али алдыда. Биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Бүгүнкү берүүбүздү башынан эле мен күтүп атканда темасы белгилүү болгондо эле өзгөчө мындай толкундоону менен күттүм. Анткени бул инсандар менен жакын сүйлөшүп, бир маек кургум келген көптөн бери ушул сезимдер бар болчу. Мен ойлойм, сизге дагы кызыктуу болот, анткени бул ырчыбызды миллиондогон адамдар ачык айтканда тааныбайт. Эмне үчүн тааныбайт? Анткени маскасы, башкы образы белгилүү, бирок эгерде анын баарын үйдө калтырып койсо, сыртта жүрсө кенен эле жүрө берет. Азыр ошончолук жашоо кандай болот экен, ыңгайлуу экен, же болбосо бир оорундуктары бар экен, кенен эле өзү менен сүйлөшөлү. Кандай дейсиз? Келиңиздер анда, урматтуу агайын туугандар, урматтуу кыргыз калкым, сиздер күтүп жаткан, биз күтүп жаткан бүгүнкү кадырлуу коногубузду чакыралы. Дүркүрөгөн кол чаалар, биздин көрөрмандар жана теле көрүүчүлөр даяр болсо, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын коногу этно акын Тата Улан. Кол чаалар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиз. Келиңиз. Саламатсызбы? Сизди көргөндөн өзгөчө кубанычтабыз. Төргө өтүңүз. Тата Улан. Ассаламу алейкум. Улан мырза. Куш келипсиз. Рахмат. Кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Кыйналбай. Маанайлар жакшыбы? Каякта жүрөсүз? Эмне кылып атасыз? Эмне көрүнбөйсүз? Ушунча суроо болуп кетти. Тамаша, тарс эткеним барбы? Сиз келгенде эле мындай аябай жаркырап, жайнап, мындай күлүп келип турган, мына отурганыңыз башкача болобу? Эле ат чаба тургандай болуп келип отурдуңуз. Дагы бир жолу биздин студияга куш келипсиз. Рахмат. Бүгүнкү берүүбүздүн темасы ушу бет капчан ырчылар деп туруп эң алгач сизди чакырып турабыз. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бердиңиз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дароо ушул суроодон баштайлы. Эмне болуп келдиңиз ушул тандоого, Улан мырза? Элдин алдына эмнеге өзүңүздүн жүзүңүз менен эмес, бет кап менен чыгам дедиңиз? Мен кичинекей кезимде Тата Улан болом дечимин да. Белгилеби? Тамаша. Негизи бет каптын тандаганым ошол 2003-жылы. Эми айтор андан башынан башташ керек да. Ушул жана эле айтып кеткендей, ушул ыйык сахнада, театрда 5 жыл иштегем, Учур театрында. Мунун театрда иштеп, актер болуп, анан негедир ошол жүрөгүмө театрдын иши мындай жүрөгүмдү толтура албай калды да, аягындачы. Себеби мындай чыгармачыл адамда бир эме ушундай бир эмелер, мезгилдер болот, ташкындап турганчы. Ошол кезинде театр менен коштошкон учур келди. Ошондо учуру келип коштошуп, Учур театр менен коштошуп. Ошо Учур театр менен коштошуп, анан кийин ушул жолду тандагандан кийин ойлодум. Себеби мен 14 жашыман баштап ыр жазчымын да. Анан ушул ырларымды негизи элге тартууласам, биринчи китеп чыгарсам дегем да. Эми китеп чыгарсам, азыркы жаштар дейин эч ким китепти эле окубайт. Ошол себептен ойлодум, анда ырдаш керек экен. Ырдап чыгарышым керек экен дерди. Бирок кандай болсо да ошо театрда да иштеп калып, негизи көчөдө басып жүрүп сени тааныган ушундай учурлар болгон да. Ошол мага өтө деле жакпачы да. Себеби негизи илгертен эле жакшы. Илгертен, ооба. Кайра эле могу мындай айталык, өнөр мен үчүн бул адамга мындай энергия берүү, өзүмдүн оюмду берүү. Ошол да эң негизги максат. Анда эмесе ошол максатым ошо болгон соң, анда чүмбөт кийейин, мени эч ким тааныбасын. Бирок жүрөгүмдө, көкүрөгүмдөгү ойлорумду, ырларымды элге тартуулап бере берейин деп ошон үчүн чүмбөт биринчи кийгеним. Ошондуктан чүмбөт кийип ырдап калдыңыз, Ооба. Ал ушул негизи мынакей канча жылдан бери ушу чүмбөт жөн ырдап келатасыз? Мүмкүн ушу чүмбөттү чечип дагы бир кыргыз элине өзүңүздүн акыйкый жүзүңүз менен дагы чыгармачылыкка кайра башкадан аттанам деп ойлойсузбу? Жок, эми анда мындай болуп калат да. Анда мен ошол 2003-жылы биринчи жолу чүмбөт кийгеним эмне себептен деп өзүмө суроо берем да.
Себеби эмнеде? Жөн эле кайра эле кайталап кетем, бул мен үчүн шоу эмес. Башкаларга балки менин түшүнбөтүм шоу көрүнөр, бирок мен үчүн бул шоу эмес. Бул жеке өзүмдүн жашоомду коргоо. Жеке мисалы айылда деле канчайым биздин жарандарыбыз жөн эле жашап жүрүшөт го, эч ким аларды тааныбайт, өз кызматын кылат, мамлекетине кылат, үй бүлөсүнө кылат, эч ким тааныбайт, көчөдө эч ким токтотпойт, автограф сурабайт. Ошондой жашоо мага көбүрөөк жагат. Ошол себептен чечпеймин. Анча мынча мындай миш-миш сөздөрдү угуп калып атабыз. Тата улан атайын чүмбөт кеткен, кээде өзү бошой алганда башка бирөөлөр чүмбөтүн кийгизип жумушка жөнөтүп кеткен дейт. Сиз азыр өзүңүз тата улансыз да, же чечип текшерелиби? Эми аны текшере албайсыңар да. Себеби силер тата улан чүмбөт кийэлекте кандай экенин билбейсиңер, эми азыр отурганын каяктан билерсиңер? Мүмкүн эми сиздин чүмбөтүңүздүн дагы бир башка сыры бардыр. Болгон эле элге таанылбай, мындай өзүңүздүн жеке жашооңузда кеңири басып туруш эмес, мүмкүн бирөөдөн бир аябай бир көп суммадагы бирдеме карждырсыз. Качып жүрөсүз деп. Ошондо качып. Эми бул мындай тамаша иретинде болушу мүмкүн, бирок себебинде чынын айтайын, эми кимдегири чүмбөтү жок эле карыз болсо аны таап алат го. Сиз чүмбөтчөн барып алып, анан чүмбөтүңүздү чечип таштап жүрө бербейсизби? Жок, эми ал окшошпой калат. Банкта элестетсеңиз, саламатсызбы, мен кредит алайын деп келдим эле. Чүмбөтчөн. Баатыр бир нерсе деп. Мунун баары эми маанай үчүн, көтөрүү үчүн айтып аткан нерсе. Улан мырза, театрдан баштапсыз. Бизге кээ бир маалыматтар боюнча мурун сиздин кыргыз тилиңиз начарыраак болчу деп угуп калдык. Жалаң орусча сүйлөгөн адам болчу, окуганда Россиянын Москва шаарында окуп келген. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чындык эле, себеби мен Алматыда бүткөм негизи, мектепти. Мектепти? 11-классты Алматыда бүткөм, анан ошол Алматыда орус мектепти бүткөм. Эми азыркы жалпак тил менен айтканда киргиз болчумун, накта эле. Кыргызча түшүнчүмүн. Анча-мынча сүйлөөчүмүн. Бирок ыр жазганга андай деңгээлим жок болчу. Демек бул сиз 11-класста окуп атканда эле бул чоңоюп калган эле 17-18 жаштагы эле жигит кезде сиз кыргызча сүйлөй алчу эмессиз? Сүйлөй алчу эмесмин. Сүйлөөчүмүн. Эми кантип сүйлөй алчу эмесмин? Нан деген сөздөрдү билчүмүн, мындай жалпак тил менен. Ушул сурооңузга кошумча кылып кетели, мынакей киргиз болчумун дедиңиз, э? Киргиз болчуңуз. Азыркы ошол убагыңыздагы кыргызча сүйлөй албай, орус тилинде сүйлөп ушинткениңизге азыр уяласызбы же уялбайсызбы? Ошо киргиз болуп калганыңызга уяласызбы? Жок, азыр кыргызча сүйлөп калгандан кийин кантип уялайын? Азыркы киргиздерге мисалы эмне деп айтат элеңиз? Эмне деп айтмак элем? Күскүнү көбүрөөк карасаңар, күскүдө кийин Сашка турабы? Кыргыз турат. Кыргызча сүйлөгүлө дейт элем, болду. Мен ошентип эле, негизи күскүнү карасаң кыргыз турат. Сашка турабы деген жакшы экен. Анан ойлонгонум орусча болсо, түш жорганым орусча болчу, сүйлөгөнүм орусча болсо анан ошондо намыстандым. Мен эми бул сөз менен эмени айтарым? Жеке эле орус тилин билбегиле деген кеп эмес. Орус тилин билгиле. Англис тилин бери, Кытай тилин, бирок өз тилин унутпагыла. Мен мисалы орусча деле ырды ырдайм да. Орусча ырларды ырдаганда илгери жазылган ошол гитара менен ырлар жазгам. Ошол ырларды ырдаганда көп интернетте окуп калам. Тата улан кыргызмын дейт, эмне орусча ырдап атат деп. Эми андай бөгөт койгон болбойт да. Себеби мен орусча деле ырдаганым жакшы, кыргызча деле. Анан жада калса кытайча деле ырдап кетсе да, бул деле жакшы да. Болгону өз тилиңди паспортунда кыргыз деп жазылып турса, ошо кыргыз тилин жоготпош керек да. 11-класстан баштап, демек, сизде бир өзгөчөлүк, бир өзгөрүү болду да, эмне үчүн кандай түрткү болду, кой кыргызча үйрөнүш керек экен. Болбосо эми сизде орус мектепте окудуңуз, бөтөн жерде, бөтөн элде жүрдүңүз. Ушул сөзүңүз бөтөн жерде, бөтөн элде, ошол жерден накта сен ким экениңди билесиң. Ошо Москвада 4 жыл окуп, ошол жерде көп мындай намыстанчу учурлар болду да. Анан кийин Кыргызстанга келип, кайра эле салыштырып, Кыргызстандын акыбалын, Москванын акыбалын, Алматанын мен өзүм чоңойгон ошол жерде патриоттук сезимдерди урчутуп, өнүктүргөнүн баарын көрүп, анан Кыргызстанды көрүп ичим күйдү. Неге бизде андай нерсе жок? Эмнеге биз өзүбүз ошол 2003-жылы эстеп көргүлө, эми мен мактанбайын, бирок бул ачуу чындыкта ошол учурда мен биринчи келип туруп анализдегем да. Кыргызстанда эстрадага ырлардын баарын угуп чыккам да. Себеп мен үчүн кыргыздын эстрадасы бул жаңылык болчу. Мен Кыргызстанды билбечимин да, укпачымын да ырларын. Укканда ошондо анализдегенден кийин Кыргызстанды даңазалаган бир эле ыр бар экен. Алато ак калпагым деп. Андан кийин неге
кыргыздар өзүбүздүн элибизди, ушу жерибизди мактаган, даңазалаган ырлар жок деп ошондо мен орусча жазган диджейке деген ырым биринчи болду. Ошодон баштаган да кепти. Салам Кыргызстан деген ыры ошол беле? Салам Кыргызстан. Балким кээ бир жерде эсиңизде болсо ырдап кетпейсизби? Эстеп кетели, эксклюзив, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Мындан канча мурун Салам Кыргызстанды жазып диджейка деген, Азыр эсимде жок го. Же эстейм. Эстеп көрбөйсүзбү? Кызыктуу болуп да. Канчандан бери укпай. Деги эле ал ырды угуп баштаганда мен адашпасам биз эң алгач кассетадан угуп калдыкпы ал ырды? Ооба, кассетадан. Мен себеп ал ырды жазып туруп, биринчи Ош базарга алып баргам. Ошо Ош базардан таркаган ыры. Чоң рахмат Улан мырза, деги эле жана таланттуу адамдын талант жагы көп болот да. Мындай колунан көп нерсе келет, жигитке жетmişинен аздык калат демекчи. Биз сизди этно акындын тарабыңызды көп жылдан бери келип билип келе жатабыз. Жана ошонун үстүнөн эле өзгөчө сөзсүз түрдө адамга эң биринчиден эле келатканда бир сырт келбеттен карайт экен да. Андан биз сизди чакырарда даярданып жатканда архивдик видеолоруңузду көрө баштадык, илгерки жасаган. Андан акырын убакыт өткөн сайын биздин байкашыбыз боюнча сиздин бет кабыңыздын деги эле кебетеси жана кымбаттуулугу өзгөрө баштаптыр. Убакыт өткөн сайын өзүнчө эле укмуш сонун болупчу. Ошол жөнүндө баштасак, кандай болуп бою келди эле? Башында бир эле калпак менен эле кара бир кебес менен материал менен жаап алып ырдачу элеңиз. Жок, эми ал жанагы баары бирди айтып атасыңар клипте. Ал клипке эле колдонулган эме болчу да, себеби ал клипке чүмбөттүн кереги жок болчу. Ал ошол матанын ошол бетке байлагандын өзүнүн символу бар эле да. Эми ошол ырга ылайыктуу. Мисалы мына азыр деле жаңы эле кече эле бир клип тарттым. Аякта бет кап кийбей эле ары карап эле ырдап койдум мисалы. Бул эмеде эмес. Бул болгону жанагы эле сценарийге ылайыкталган эмелер да, ыкмал. Башында башка маанилүүсү жүздү көргөзбөш керек, э? Ооба. Канча убакытта бир тандайсыз, ким жардам берет? Карап көрсөк деги эле азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө да кызыктуу болсо керек. Укмуш сонун жасалган сиздин бул чүмбөтүңүз. Себеби энем сүрөтчү. Энем сүрөтчү болгон соң өзүм сүрөтчүлөрдүн үй бүлөсүнөнмүн. Атам да сүрөтчү, энем да сүрөтчү, өзүм деле анча мынча сүрөтчүмүн. Анан кантип эле сүрөтчүлөр үчөө отуруп алып дегенде кеңешип анан туура эмес бир неме жасап коймок эле. Барекелде. Көп талкуу кылабыз. Канча түрдүү чүмбөтүңүз бар? Деги эле ушул бардык кийимдерин өзгөрткөндө Жок, көп деле эмес. Бул майрамдык, ал эми бул жөнөкөй, бул парадный дегендерчи. Жок, анчалык деле көп артист көйнөгүм жок. Артист көйнөк дейбиз го эми. Анчалык деле көп эмес. Мисалы мына бир чүмбөтүм бар, анан жана не керектеги дагы бир чүмбөтүм бар, анан ак чүмбөтүм бар, болду. 3 эле чүмбөтүм бар экен. 3 чүмбөт менен эле. Анан байкап көрсөк, акыркы кездерде, мынакей 2016-2017 убакыттарда бир аз чыгармачылыктан алыстагандайсыз. Мүмкүн бул менин жеке оюмдур. Мүмкүн буга башка бирөө кошулаттыр, кошулбайттыр. Мен жеке оюмда негедир бир чыгармачылыктан бир аз мындай тыныгуу жасап атасыз да? Себеби эмнеде? Эмнеге көрүнбөй атасыңар дегендей суроо болот. Башында эле айттыңыз, эмнеге көрүнбөйсүз, брат деп. Көрүнбөгөн эми баягы эле сөз да, баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей. Мага айтып алыңызчы, мага айтып алыңызчы. Өзүңөр көргөзбөсөңөр кантип көргөзөйүн өзүмдү дегендей да. Иштей бериңиз. Жок, чынына келгенде жок, иштей бергиңиз деген менен артында эмне жатат? Мен иштеп эле келатам, канча ыр жазып ийдим ошол. Эми ачык эле сөз, мына ушул КТРге келгениме акыркы жолу 8 жыл мурун чакырыптыр мени. Жанагы балдардын сынагынан сынбайсыңбы деген долбоорго. Ошондон бери бир чакыра элек да. Анан чакырбаса анан өзүм эле келип алып мени чакыргылачы дейинби? Мүмкүн сиз аябай иштеп чыгармачылыгы өзүңүз өндүрүп, мону аракет кылып берсеңиз, баягы сиздин чыгармачылыгыңыз өскөн сайын сизди ар бир эфирлерге, мындай сиз мындай азыркы тил менен айтканда хит боло баштасаңыз, баары чакырышат эле да. Мүмкүн өзүңүздүн да бир жалкоолугуңуз бардыр ушул жерде. Жок, жалкоолук да эмес. Эми дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен мисалы эмнеге Керегем сага айтам, келинче. Баягы эле. Мындай болот да, мен ыр жазам, ыр жазып туруп эми силерге эмес, биринчи радиолорго таркатам. Ооба. Анан радиодо жанагы бир балекет бар экен. Ал кишини тааныбайм. Худсовет деген бир байке бар экен да. Ошол Худсовет тандабай коет экен да меничи, эфирге чыгарбай коет экен. Анан чынына келгенде эми Кыргызстанда канча радио бар, ошол радиолордун көбүндө 0,5% эле койсо коет, калгандары койбойт ырларымды. Эми мунун себеби эмнеде жатат деп башында эле катырдым.
балким баягы эле менин чындык сөзүмдө. Азыр ушундай заман. Азыр заман сен чындык айткан сайын ошол чындык берип аткан долбоор радиолорго сен жаман адамсың да, себеби сен деген ошол адамды жанагындай бийлетип, маанайын ачып аткандай сен чөктүрөсүң деген ой менен билбейм ал кандай эмеде, бирок ошол менин ырларым, сөздөрүм, маанилери элге, негизги максат элге жетпесин деген бир чара көрүнөт да. Тамашалуу суроо сурап кетели, радиолорго ырды алып баратканда сиз ушу маска чагып барасызбы? Мен Тата Улан эле ырым алып койгон. Жок, маска жок эле, таанышат мени. Тамашагай. Улан байке, бүгүн эми чүмбөттүн үстүндө жашыруун образдарына чыгып аткан ырчыларга бир кызыктыгыбызды көргөзүп чакырып атабыз. Улан мырза, сизди бул башыңызда кийип турган чүмбөттүн артында додасы көп нерсени жашыруун айтпай атасыз. Деги эле жасаганга канча убакыт кетет? Кандай кайыштан жасалган, эмне таштар турат, ошол жөнүндө дагы бир айтып кетсеңиз мүмкүн болсо. Эми канча убакытта жасалганы 1 ай жасашты го, болжолдоп. Болжол менен ошол энем эскизди чийип, ондай кылып бергиле деп. Таштарын дагы энем тандаган. Бул кыргызчасын чын билбейт экенмин, орусчасы тигровый глаз деген таштар. Ошол Мен 1 айдын ичинде жазылган, үстүндө аттын жалы окшойт, Жок, алтын эмес, жез эле. Жезби? Жез эле. Аттын жалы. Аттын жалы, ооба. Алдагы Бул алтынбы деп угулуп кетти да. Жез, бул аттын жалы, ооба. Аттын жалынан экен. Үй бүлөлүк жаатыңыздан дагы бир бөлүшүп кетпейсизби? Үй бүлөңүз барбы, уул кыздарыңыз дегендей. Үй бүлөңүз бардык кыргыз элине кызык болуш керек. Эми кызык болгондон кийин, негизи мен үй бүлөм ушу чүмбөттүн артында да. Ушундай өзүм деле башынан деле баштагам, көп мындай элем же болбосо уулду болдум деп газетага чыккандан алысмын, теледен айтып ийгенден монча балам бар же монтип жүрөм, моога үйлөндүм деп сүрөтүн коюп инстаграмга дегендейчи, андайдан өтө эле алысмын. Ошон үчүн могу чүмбөт бар. Ушуда кимди көрүп атасыңар? Татаны көрүп атасыңар. А мен үй бүлөм эмне кереги бар дегендей эле кетти. Албетте. А бирок Кудайга шүгүр, эми айтып кетиш керек. Эмне кереги бар? Керек. Жок, мен айтор үй бүлөңүз жок. Жок, мага керек. Силерге эмне кереги бар? Керек да, сиздин үй бүлөңүз жеңем барбы, бала чакаңыз барбы? Айтпаспын ошону. Кудайга шүгүр бар. Эме кылбайсызбы? Бирок кийин канча жашта, каякта, кимдин улу, анын баарын айтпай эле коеюн. Болгону эми ачык эле айтып кетейин, ооба, үй бүлөм бар, Кудайга шүгүр. 4 балам бар. Ой, баракелде. Мына 4 балаңыздын дагы жеңебиздин дагы мындай чогуу барыңарды сүрөткө такыралы дегенде алардын дагы маскалары барбы? Ар бирөөнүн маскасы бар. Ар бирөө азыр микрофон көтөрүп үйдө. Жеңебиздики аялдардыкы эмне? Розовый маска, Аныкы башкача. Жок, розовый эмес. Ак түстөгү. Албетте эле. Тата Улан Салам Кыргызстанда конок болуп кетти. Улан мырза, сизге чоң рахмат. Ар бир келген кадырлуу коногубузга сураган биздин салтка айланган сурообуз бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Мен үчүн эмне деген менен анда ыр токуп кетейин, баягы биринчи сурооңорго биринчи ырым бар эле го. Жана хочу я передать привет. Ошонун кыргызчасын жазып ийгем. Бирок бүт элек. Буюрса чыгарам. Ошонун кыска эмесин. Мен кыргызмын Таластан, ордо курган Манасхан, элим бүтүн болсун деп барын тегиз караган. Мен оштомун, кыргызмын, ак буранын боюнда, алайлыктар калканым Суулайман тоо койнунда. Эт жегени келгиле, мен нарынга чакырам, төрүмгенен дил таза, кымыз берип жапырам. Жалалабад мен шаарым, жала айтсаң тилгесем, кыргыз жеринин топурагы алтын болуду билбесең. Мен чүйдөмүн, мен үйдөмүн, мен жерим Кыргызстан, бийлик издеп келгендерди эшик ачып узатам. Мен Баткен чегинен, Айгүлгүлдүн жеринен, Өрүкзардын кожоюну бышыктыгын жеримен. Мен чоңойдум төрдө, ысык көлдө, Манасчылар мекенинде каркырамды бөлбө. Түндүк элеп күн ортосун барын кыргыз каныңар. Алакандай элибизди бөлүп жарчу кимиң бар? Бөлүнбөйлү кыргыздар. Баракелде. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында этно акын Тата Улан. Жана экинчи тарабынан мындай белгилүү болуп калган биздин салтыбыз бар. Бул селфи. Сиз менен сөткө түшөлү уруксат этсеңиз, кол чалар жаңырсын. Түшөрөсүзбү? Келиңиз анда. Сиз менен биргеликте сүрөттөшүп алалы. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин баракчаларыбызга кирип сөз түрдө ой пикириңиздерди, сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Тата Улан байкеге чогуу маскаларыңызды кийип алып окуйбуз.
Чоң рахмат. Сүрөткө да жакшы турат. Сүрөткө маскаңызды алып койчусуз болбойбу? Улан мырза, эми биз сизди чакырып атканда эле, ооба мен Салам Кыргызстанды көрүп даярданып келдим деп калдыңыз. Анда шарттарды билесиз. Жакшынакай маектен кийин ушундай ары бери чукуп берилген суроордон кийин сөзсүз түрдө сахнага алып чыгып бир аз кыйнаган оюнубуз бар. Анда эмесе келиңиз, сизди сахнага чакыра алдыгы шарттар менен түшүндүрө өтөлү Улан мырза. Кол чабуулар жаңырсын. Канча жыл мурун азыр так маалыматын айта албайм. Улан байке, сиздин Капа болбо карындаш деген ырыңыз чыккан, өзгөчө хит болгон бул карындаш деген ыр. Канча деген түрдүү тамашалуу формалары чыкты жана Тата Уланды чакырабыз дегенде кыргыздын бүт жигиттери чогулуп, кичинен улусуна чейин баары бизге кайрылуу жасаптыр. Капа болбо иним деген ыры жок турбайбы депчи. Азыр ошондой импровизация кылып сизден сураналы. Сиздин төкмөчүлүгүңүздү биз билебиз. Сахна артынан дагы Улан мырза менен машинеден унабыз менен бир шаардан бир шаарга барып атканда дагы жаңы эч жакта жок эле жаңы ырлар чыгып кетет. Ошондуктан сиздер менен да бөлүшүп өтөлү. Тата Уландан импровизация, бирок жөн эле импровизация эмес, бул жакта бир түрдүү сөздөр бар. Биз бул сөздөрдү бирден сизге айтып турабыз. Сиз дароо текстин ичине колдонуп кетишиңиз керек болот. Жок, бирок бир эме бар да, ачык эле айтып кетейин. Мен төкмө акын эмесмин, мен жазма акынмын. Биз сизди төкмө акын эмес экениңизди билип туруп ушундай төгө турган оюн жасадык, кыйнайлы депчи. Улан мырза, даяр болсоңуздар кол чабуулар жаңырсын, кадырлуу көрөрмандар жана теле көрүүчүлөр. Тата Уландан импровизация 3 2 1 кеттик. Алгачкы сөздөрдү бир сериядан айтып кетейин сизге. Төгүп кете бересиз. Бул сөздөрдүн эч кандай бири-бирине эмеси жок, байланышы жок болгон эле ушул сөздөр бар болуш керек. Биринчи сөз Кыргызстан, үкү, топ, алам, үңкүр, маңкурт, жоокер, киркамстрой, пескоблок, дерзка, газ 53 машина бар го, жил сыяктуу, муздаткыч, светчи, нан, туман. Бул эми биз даярдап койгон сөздөр, такыр бири-бири менен байланышы жок. Ушуларды эле эми канчалык деңгээлде окшоштура аласыз, окшоштура албайсыз, эми муну эл чечет жана комментарийге өзү жазсын. Кандай дейсиз? Анда эмесе, Тата Уландан сиздер үчүн импровизация эч кандай даярдыгы жок болгон эле бир 4-5 сөз бар. Ошондон бир ыр болобу экен, болбойбу экен чогуу байкайбыз. 3-2-3. Келиңиз канакей кеттик анда, Кыргызстандан баштайбыз. Менин Кыргызстаным, кыргызым, үкүнүн учканын көрүп турасың. Топ кыргыздын арасына аламдын нуру консо, үңкүрүңө жашынбагын маңкурт болосуң. Жоокери болгон кыргыз, киркомстромдо жүрбөгүн, пескоблок ташыбагын, дерзки да болбогун. Газ 53 сен муздаткычка катпа, светчи келип калса нанды сураппагын. Туман басып калса анан эмне дейсиң? Ой кыргызым, кыргыз кана болгон дейт. Ушундай эле болуп калды. Браво! Баракелде. Ушундай эле болуп калды дейт, бирок кээ бир анча мынча кыздар үчүн даярданып келди ошентип ойлоп калды. Светчи келсе наныңды суратпагын дейт. Ал светчи нан сурап келет экен да. Така саламатсызбы? Мен светчим кечээ нан барбы деп? Аны эмесе, Улан байке сизге чоң рахмат. Мындай оюндан соң биздин долбоорубуздун демөөрчүсү бар. Кур кол кетирбейбиз. Белеңизди ыйгар койго уруксат этиңиз. Чоң рахмат. Азыр Санжар биздин белекти алып келип берет. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын сиздерге ыйгарабыз. Жанагы үйүңүздөгү 4 уулуңузга алып барып, жеңем менен биргеликте жеп коюңуздар. Рахмат. Алла разы болсун. Ата фабрикасынан сизге, анда эмесе келиңиз, эркин микрофон. Тата Улан. Магабы? Сизге. Эркинби? Эркин микрофон. Мен эркиндин баарын айта албадым. Бул жерде хут сөз жок, сүйлөбүз. Аман болгула кыргыз элим, эмне дээрим? Мени көп жерден көрбөй калсаңар, укпай калсаңар, бул каяка качып кетти, эмне жоголуп кетти деп ойлонбой эле, жөн интернетке кирсеңер ошол жерде жүрөм мен. Тата Улан, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Улан байке сизге чоң рахмат. Келиңиз узатып коймокчубуз. Кол чабуулар. Рахмат. Бар болуңуз, келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Югардайым себеп табылса, жашоо таттуу карачы. Ар бир үйдө бөбөктүн үнү жаңырса,
жаңыланган таттуулар менен Ата компаниясы кайрадан жаныңызда. Ата жашоо таттуу карачы. Жека. Көнем сонун бекен. Көйнөңүз сукмуш сонуңу. Көрдүңбү ушундай сонун көйнөк. Кимдер да ушундай сонун көйнөк кийип жаркылдагысы келсе, баарыңыздарды Тин Shop магазинине чакырабыз. Ал жерде түрлүү көйнөктөрдү жана эң ыңгайлуу баада табасыздар. Баарыңыздар барып кийинип келиңиздер биз менен биргеликте. Деген көлдүн жеги чоң жардын карды кылдаган жүрөгүмдү ойлондуруп салды жаңгаксым алташ жүрөктү бир заматта жарды бүгүнгү алмаштырып жокко салды барды кулагымда обон жарып шаңкылдаган күлкүң жаркылдаган элестериң көз алдымда түркүң кыялганды бойго салды сенин айдай жүзүң гүлгө жакын түзүлүшү эрке кыздын күндү ширин сөзүң балдай таттуу бүт жанымды калча жан дүйнөмдү суктандырып кыштын күнү алча сурма көздүү сулуу кыздар тегеректе канча бирок менин таңдаганым 18'de алча алчанын гүл ачканы жасында жеппу жайында кыздарганда ширеси таптуу адамды суктандырат кып-кызыл алча жүрөктө сөгүү калып жүргөндөр канча жигит болдум эл болдум батырлыкка ээ болдум 90 күндүн ичинде 90 жүрөк ичимде 90 жолу какканда булукканым эсимде сени карай сөз таппай батындар жүжет таппай сөйлөгөндө кызарып сөз сүйлөсөм муңарып сөйкөм өйтөп көзүмдү тик карабай өзүңдү ушунчалык сезимди 90 жүрөк эзилди сени ойлоп түндөр жый алмады эсимди сени ойлоп күндөр өттү мен сүйүүнү жаманган көкүрөк күдүркүрөттү таза сезим жанымда сүйүү үчүн бактай албай алдаганга жеттиңби алкым чыгып күн бөлүнүп талкалады сезимди анда сөздү булганым намыстанып калганым тунчуктуруп сезимди экен урдум өксимди эки жүздүү адамдай ойноп турдум да жабай бул сапатың эң начар чакалганга барабай алчанын гүл ачканы жазында жеппу жайында кыздарганда ширеси таттуу адамды суктандырат кып-кызыл алча жүрөктө сөгүл калып жүргөндөр канча жүрөгүмдү күрүп чоң капага салды сенин кылган жоруктарың терең ойго малды неге таза сезимдерди жылайсың лайга менин күнгө чындыгымды алмаштырып айга тунук сүйүү таптым каныл турган такты салыштырсам сенин сүйүүң сүйгөндөй курчакты неге мынча жактың негизги сен таптым кызыл алча кычкыл болуп шимиртип басатты эу алча тойдум сага сулуулугу келишпес акылсызга сөз тапанча айлаганча барын кечтим бактылуу бол жеткин айга мөлмөлүм деп ырдабадым кайдасың деп кыйнабадым арманым деп бийлабадым сүйөмүн деп жар салбадым бул жашоонун барактарын ырга салып каратамын бир пайдага жаратамын көкүрөктө ыстык шамы рэп сүйлөгөн касапчымын сөздү сөзгө кыпчымын угаргандарга ырчымын ырчыларга мен жарчымын суктанганым мен кыргызмын маңкурдун кырбалсызмын өмүр сүрүп жүргөнүмө кудайыма мен ыраазымын алчанын гүл ачканы жазында жеппу жайында кыздарганда ширеси таттуу адамды суктандырат кып-кызыл алча жүрөктө сөгүү калып жүргөндөр канча алча Мынакей Санжар биринчи конооңузду узатып, экинчисин күтүп аткан учурубуз. Бул эми сиз роботто көргөзүп Мен атасыз да? робот болуп, жанагы биринчи Тата Уланбайке биз мындай эле кылабыз керек экен, мына. Мындай кылсак эле улам болуп катканбыз. Азыр экинчи коногубуз андан да кызыктуураакпы? Кандай кызыктуураак? Кел ана чакыра калалы. Гүлжайна эмнеге робот болуп атат десеңиздер, кезектеги чыга турган ырчайым биздин темабызга байланыштуу маскачан ырдайт. Жүзүн эч ким көргөн эмес. Түздөн түз сиздер үчүн азыр биз бул айым менен интервью алмакчыбыз. Эксклюзив туугандар, биринчи жолу болуп туруп интервью бермекчи, анткени буга чейин бир дагы гезит болобу, бир дагы журнал болобу, эч жактан маек курулган эмес. Болгону сахнадан, болгону клиптерден көргөнсүздөр. Ал эми азыр Салам Кыргызстан ушундай мүмкүнчүлүктү сиздер үчүн тосуп бермекчи. Дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен тосуп алыңыздар. Индира!
Индира келген, сиз дароо эле төргө алабыз, Токтогул, образдан чыкпай туруп эле бара бериңиз. Келиңиз, Индира, робот кыз кол чаап койсоңуздар болот Салам Кыргызстанда. Отургузуп койдуңуз. Бул өзү түшүнүп басабы? Ошентип басат окшойт. Жашоонда да ушундай. Саламатсызбы? 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 Келдиңизби? Келдим. Анда жөн отуруң. Кол чаалар таңырсын. Төрүбүздүн коногу Индира болуп турат. Робот кыз, саламатсызбы робот айым? Саламатсыңарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кутмандуу Чоң кечиңиз менен. рахмат. Сиз сырттан келатканда эле бизге жакшы маанай тартуулап, онда басып келдиңиз. Кыргыз журтчулугу эмес, биз дагы таң калдык. Бул кыз ушинтип басып калса керек деп. Жок, үйдөн ушинтип эле басам, анан сизден коркконуң жөн отур дегенде жөн отур. Ошондо эле жайылып кеттиңизби? Ошондо жайып кеттим. Жаным десе дагы бир жолу куш келипсиң. Сиз менен ушундай жүзмө-жүз көрүшүп атканыбызга кубанычтабыз. Мен дагы кубанычтамын. Бүгүнкү алгачкы болуп келип, сиздерге биринчиден болуп интервью бергениме кубанычтамын. Негизи ушу чыгармачылыкка келгенден бери эң биринчи интервью берип атасызбы? Эң биринчи жолу. Эң биринчи, эң алгачкы. Анда Түз эле силерге келдим да. Шоуңузду кесип коелу биз. Албетте эле. Мейли. Азыр Гүлжан айым тушоосун кесип, бир аз Индираны дагы бир мындай кыйнай турган суроолорун даярдап тургуча биз сиздерди кубантып өтөлү. Ооба, сиздер көрүп аткан, балким сөздөрүн бир аз түшүнбөй аткан робот кыз Индира биздин төрүбүздө отурат. Индира, эң алгач эмне үчүн ушунча көп убакыттан бери сиз интервью бербей жүрдүңүз? Мунун сыры эмнеде болду? Балким ушундай бир өзгөчө чечим болдубу? Эми антип ойлонгон себебибиз анткени бир эле ыр менен, бир эле клип менен интервью бергим келген жок. Дагы бир жок дегенде эле 2-3 ыр чыксын деп ойлонуп атканбыз. Азыркы учурда дагы бир клип даяр болуп жаткан учуру. Ошо дагы мындай 2-3 клип болгондо чыгалы деп атканбыз да. Ага жетпей чакырып калдыңыздар, эми келип калдык. Ал эми буюрса, мындай иштеп атасыздар, анын баарын көрүп атабыз. Неге чыгырып калдык? Анткени элдин баарына өзгөчө кызык болуп атат. Ушул Индира деген кандай кыз болду экен? Бул маскасынын артында дагы бир маска окшойт деп мындай суроолор болуп кетти. Ошол жөнүндө, бет кап жөнүндө бүгүн кепти баштайлы. Сахнага аттанганда биздин маалыматыбыз боюнча деги эле сиз профессионалдуу түрдө окууну аяктадыңыз, вокалды окудуңуз, деги эле ушул билимиңиз бар. Андан соң чыгып атканда эмнеге өзүңүздүн жүзүңүз менен эле чыкпай, ушундай бир башкача сырдуу жол тандадыңыз? Аны да көп ойлонгом, окуп жүргөндө эле. Анан биздин кыргыз эстрадасын көрүп, кичинекей болсо дагы бир жаңылык киргизим келди да. Анан ойлонуп көрүп, ырлар мага жазып берген ырлар дагы болуп атты, көбүнчөсү сүйүү темада болуп атты да. Анан мен ойлогон нерселериме эмнегедир ал дал келбей жатты да. Анан бактыма жараша апам эң алгачкы ырымды мен киммин деп жазып калып, анан ошо мен ойлогон. Сиздин апаңыз жазды? Менин апам жазды. Курагы 75 жашта. Жекеңизге чоң рахмат. Энебизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Демек, робот жөнүндө кызды 75-теги апабыз жазды. 75 жаш. Караңыздар. Сразу суроо берип алайлычы. Сиз жашыңыз канчада? Менин жашым азыр 26да. Бара келди. Караңыздарчы. Энебизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана узун өмүр тилейбиз. Буюрса көпкө ушундай ырларды жазып турсун, улантып берсеңиз болот. Ошондон ошентип мен киммин деп жазып калды. Анан мен ойлогон нерселердин баары ал ырга дал келишип калды. Башында эле ойлоп жүргөм, жүзүмдү көрсөтпөй эле коеюн деп. Анткени биз ырчылар ойлонобуз да, бүгүн эле жыргап, ырдап, бийлеп, жаркырап жүрөбүз, а эртеңки күндө биз кандай болуп калабыз билбейбиз да. Ошондуктан кийин элди көрүп, жана ырдап жүргөн кыз ушу эле дегендей болбосун деп, жашоодо башка Индира, сахнада жыргап, жалтыраган Индира ошо бойдон кала берсин деп жүзүмдү көрсөтпөгөнгө туура көргөм. Анан мен кимин ыр чыгып калганда ошо ырга дагы жарашыктуу болуп калды. Менин ойлогон маска кийем дегенге да жарашып калды да. Мен кимин, роботмунбу же кишиминби деп. Андай да бир суроо, балким бул суроо туура болобу, туура эмес болобу эми. Деги эле бет кап тагынганда такыр элдер тааныбасын деп тагынат. Анан эми сиздики мындай тааныйт деле го дейм алдыгы бет кап менен, Тааный тургандай эле бет кап экен го. Сиздер байкаган жоксуңар, 2 бет кап бар бетимде. Бул макияж деп коет. Аны менен да. Ал дагы бет кап, Ал да бет кап. Аны менен жаптык, анан маска менен да чаптап койдук да. Эмне себептен ошо маска жапкандан кийин биротоло бетиңиздин бир жагын баарын жаап албастан бул жагын ачып койдуңуз?
материал жетпей калдыбы? Жөн эле маска кийген кыз болбостон мындай жакшынакай элдин кандай десем, элдер көрүп дагы жакшынакай кыз экен деген сыяктуу айтып атпаймынбы? бетинди ачып алды. Мен ушундай айткам, Индира ошондой эле болсо керек десем, Гүлжайын айым айткан, жок, Индиранын оң жак кашы кыйшык экен, ошого жабылыптыр депчи. Кыйшык болчу, анан түзөтүп келдим. Жок, ушул сиз жүзүңүздөгө мындай татынакай ырдасаңыз, мисалы сахнага баардыгы төп келишет да. Анан кийинкиликте эмне болуп калат, эмне жок, ал баары Аллахтын буйругу. Бирок ошо бет кап жок эле ырдасаңыз болбойбу? Ошо болбой калды, бет кап жок. Таарынбаңыз дейт, болбойт дейт. Айтылган нерсе баары тамашасы менен. Ал эми суроого кетип турган болсок, эми сиздики мындай чыгармачылык жашооңуз көп болгон жок. Биздин коноктор 20лап 10 жылдан сүйлөшөт. Алгачкы кадамдарыңыз кандай кыйынчылыктар менен коштолду? Ошолор жөнүндө кеп баштасак. Качан баштадыңыз дегиле сиз ырдап? 2012 баштадыңыз, э? Эң алгачкы ошол робот кыз 2012 жылы чыкты. Ошол жылдан баштагандар. 2012 жылы ырды апам жазып берди. Аны жазып бүтүп радиолорго алып барсак, жана Тата Уланбайке айткандай эле мени дагы неформат кылып коюшту. Жарабайсың, эмне болгон, мен киммин? Жинди кыз го дегендер да болду. Анан бир гана ошо дагы бир радиого алып барып бердик. Ошо радио аркылуу дагы кичине элдер таанып, угуп калышты. Эмне болгон, мен киммин деп. Алгачкы кадамым чындыгында оор болду. Эч кимди тааныбайсың, каяка барарыңды билбейсиң, жада калса ошо эле радиолордун адресин билбейсиң, каяка барасың, эмне кыласың. Анан алгачкы менин кадамыма чоң колдоо көрсөткөн бул Канат Култаев байке болду. Бардык жагынан айтып, акыл эсин дагы ушундай болот, жеңил деп ойлобо, чыгармачылык оор, жеңил көрүнгөнү менен артында ушунчалык түйшүк жатат. Сен ошонун баарын, өзүң кичинекей кыз экенсиң, ошонун баарын көтөрө аласыңбы? Өзүңдүн стилиң бул болсо, ырың мен киммин болсо деп айтты. Эл эмне деп айтып чыгат, сен ошонун баарын көтөрөсүңбү деди. Анан ойлонуп көрүп, мен өзүм музыкалныйда окугандыктан, окуп бүткөндүктөн мен мунун баарын ойлогом деп айттым. Ошондой акыл насаттарды мага айтып, кыргыз эстрадасына эң алгачкы болуп Канат Култаев байкебиз жол ачып берген. Гүлжан айым, биздин мен киммин, мен роботмун деп мындай азыркы заманбап музыкага өзгөчө ырдап атпайбы? Биздин маалыматыбыз боюнча сиз кайсы кесипте окудуңуз? Операны окудуңуз, э? Операны окудум, классический вокалды 4 жыл аяктап бүттүм, музыкалык окуу жайды Күрүнкееваны аяктадым. Жеке мага жана көбүнчө биздин көрөрмандарга дагы опера аябай жагат. Индира ошондуктан мүмкүнчүлүктү колдонуп, дагы качан ушундай мүмкүнчүлүк колдолмок эле Индира робот кыз опера ырдап атканы туурабы сизге бир ырдап бербейсизби? Бул операны ырдабаганыма мен 5 жыл болуптур. Андан да сон турбайбы? Анан бул операнда жөндөн ырдай бергенде дагы кандай үн да чыкпай калат, мындай распевка кылдырып туруп, бир 40 мүнөт распевка кылдырып туруп ырдатчым да. Азыр бирок аракет жасап көрөйүн, ырдай албайм дебей. Ооба. Ката кетсе кечирим сурайм, мугалимдерим көрүп калса кечирим сурайм. Мугалимдер тааныбайт эми, кичине маска турбайбы эле, кичинекей. Өзүм көлдүк болгондуктан ысык көл жөнүндө ырдап берип коеюн. Жайкышы билип сайрын куруп, толкундар желге бойлогон, ысык көл жаштык чыргалындай, махаббат ырымдай, ысык көл жаштык чыргалындай, махаббат ырымдай. Барекелде. Эгерде Индиранын даяр эмес үнү ушундай болсо, бир 40 мүнөт даярдап даяр жолу угуш керек окшойт. Же болбосо жана мен киммин, мен кызмын, роботмун дегенде эле опера ырдаса да отурдай мен киммин деп, э? Аны да ойлонгонбуз. Бир жерине опера кошуп койсокпу деп. Өмүрүм менен калп болду десе жарашпай калат экен, аны кошуп ойлогон. Ага кошуп, такыр мындай дал келбей калды. Дал келбей калды. Анда дагы биз суроолорубузду узата берели. Буйрса мынакей 4 жыл болуп калыптыр, 4-5 жылга кетип жатыптыр. 4-5 жылдын аралыгында канча ырыңыз жарыкка чыкты? Жана мындай жатканда канча ырыңыз хит болду? Канча ырга клип тарттыңыз? Кандай жумуштардын үстүндө алектенип атасыз ушу чыгармачылык боюнча? 4 жылдын ичинде 3 ыр жаралды. Мен киммин, Темир кыз, Акча деп. Бир эле клип тартылды. Мен кимминге тартылды клип. Андан каражат дагы керек экен да. Өзгөчө болуп чыккандын дагы бир оорчулугу бар экен. Клипти да өзгөчө тартыш үчүн дагы ага дагы бир башкача нерселердин баарын ойлогончо эле 1 жыл 2 жыл өтөт экен да. Ойлонуп тарткычак элекчи.
Ошондуктан азырынча бир эле клип. Азыр дагы бир клип тартылып атат. Кудай буйрса 2 клип болуп калат. Ушул акча деп деген ырыңызга клип тартылып бүтүп калды деп уккам да. Мүмкүн канчалык чындык калпы бар? Тартылып бүттү. Азыр Бирок сиз монтажда. чыгарбай атпсыз, Чыгара элекпиз. Жазында Кудай буйрса жазга деп кармап турабыз. Себеби эмнеде жазга чыгарышыңыздын? Себеби деле жок. Анда чыгара бербейсизби? Жаз келсе чыгарабыз да. Ал жазга ылайыкташтырылган клиппи? Тескерисинче жазга ылайыгы жок клип. Бул сыр болуп турсун кандай клип. Бирок ошо Кудай буйрса жазында деп атабыз. Жазында бактысын ачасыз, э? Бактысын. Дагы мынакей алдыга коюп аткан пландарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне болгон пландар болмок эле ырчыларда. Баягы эле ойлоносуң, ыр жаздырсамбы, кандай ыр жаздырсам, кантип ыр жаздырсам хит болуп кетет, элдин оозуна алынып кетет, кандай клип тартсак, ошо эле азырынча. Анан Индира, деги эле сиз аябай бир башкача теманы козгоп кеттиңиз. Көбүнчө мындай теле аркылуу сахнадан көрүп атканда ырчылардын дүйнөсү көбүнө эле аябай жеңил көрүнөт. Анан сиз өзүңүз айттыңыз, биздин дагы жардам берген байкелерибиз айтты, бул шоу чүрөсү оор болот, көтөрө аласызбы, көтөрө албайсыңбы депчи. Сиз көтөрө алатасызбы азыр? Ушул учурда аябай көп уккан сын пикирлер барбы, же балким мактоо сөздөр барбы? Эл кандай кабыл алды сизди? эл азырынча жакшы кабыл алгандары дагы бар, жаман кабыл алгандары да бар, көңүл бурбагандары да бар. Бирок анын баарына көңүл буруп, бул мени кабыл алып атат, бул мени кабыл албай атат дегебей эле, чөкпөй эле өзүңдүн ишиңди акырын жасай берсең, бара-бара ойлойм, адамдардын көз карашы дагы меникиндей болуп бир өзгөрүп кетет деген ой бар. Сиздин көз карашыңыз кандай ошондо? Жөнүндө айтып кетсеңиз, дароо жакшы болду. Көз карашы ушу мен киммин, темир кыз, акча деп деген бир башкача темаларды, ырларды жаздырып атпаймынбы? Бир гана мен ойлондум да, бир гана сүйүү менен чектелбестен, сүйүүдөн жаралыш керек, ыр жаралып туруш керек. Анткени бардык жашоо бул сүйүү тууралуу да бардык. Анан эмне деген темалар бар негизи жашоодо. Ошону бир четинен акырын козгоп жаза берели деп ойлонуп жазып атабыз. Азыр тема ошо азыркы жаштар болобу, жаштар тим эле коелу, азыр улуу муундар деле робот болуп калышты. Чындыгында робот заманында жашап атабыз. Конокко барсаң деле баары сотка менен бири-бирин карап деп коюшат, барсыңбы, отурасыңбы деп. Бир куттуктаганда деле туулган күндү мурда чалып куттуктасак, азыр Instagram, WhatsApp ошондой аркылуу куттуктап калдык да, робот сыяктуу эле болуп калып. Азыр бирдеке барганда темада мен ойлонуп жатам. Бир жерге барганда баарысы эле монтип отуруп калды атпайбы? Ушусуна аябай бир жакшы неме окуя бар экен да. Үйүндө кайната, кайнене бардык тууган уругу келип чай ичип атса, бүттү баары эле ушул телефон чукулашып атыптыр да. Анан келини чай алып келип, тамак алып келип атат, анан келини баарысына WhatsApp'тан жөнөтүп коюптур. Чайга карагыла депчи. Ошондой эле болуп атпайбы жашоо? Ошондо сиздин көз карашыңыз. Чайга карагыла деп. Көз карашыңыз менен болгондо биз баарыбыз ушу сиздин стилиңизде ырларды угуп калабыз, э? Эми баарыңар угуп калбайсыңар деп антип айта албайм. Эми кандай десем, меникиндей көз караштагы жаштар болуш керек, улуу муундар дагы болуш керек деп үмүт кылам. Азыр башында Беткап боюнча, эми бул беткап тандоосу боюнча да сиздин биздин билишибиз боюнча ырдаган концерттерде дагы бул беткабыңыздын дагы кебетеси өзгөрүп турду. Образдар өзгөрдү, стиль өзгөрдү. Өзүңүз айткандай эле бир өзгөчөлүк жаратыш бул кыйынчылык болот экен. Ошол эле ойлонуу көп убакыт талап кылса, каражат кетет. Сиздин жардамчыларыңыз барбы, командаңыз барбы, деги эле ким тараптан колдоо көргөзүлүп жатат? Албетте, өзүң 1000 таланттуу болсоң дагы, жардамың ар жактан колдоп турган, ырдай кой, минте кой, кел биягынан минте кой, биягынан кел мындай кылабыз, сен чыгасың, сен кыйынсың деп турган адамдарың жок болсо, баары бир чыга албайсың да. Ошондуктан албетте мени колдогон адамдарым бар. Бул менин жакын адамдарым, үй бүлөм, анан Света Кидыкова деген бардык менин костюмдарымды тигип берет. Света Кидыкова эжекебизге учурдан пайдаланып чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошо менин чыгармачылыгым башынан баштап колдоп келатат. Бардык жана мен киммин деген клибимди Света Кидыкова тарттырып берген. Андан сырткары Максат Калдаров деген жолдошум болот. Колдоп келет ар дайым. Ырдай кой деп. Мынакей ушул теманы козгой албай тургам. Өзүңүз баштап кеттиңиз. Максат Калдаров дегенден кийин пауза эмне үчүн болду бу? Жолдошум дебейинби же дебей эле коеюнбу деген ой болду, кандай болду?
ооба пауза болуп кетти го, айтпайын деген ой бар окшойт эле. айтпайын дегем, анан эми ошондой Капа болуп калбасын деп айтып коюңузбу, э? колдоп аткандан кийин ошондой жолдошум бар болгондуктан эмнеге айтпайм деп ойлонуп кеттим. Азыр мен ойлойм, көпчүлүк телекөрүүчүлөр сизди кичинекей эле бир кызды ойлошуп аткан болуш керек эле. Мүмкүн 11-класс, мүмкүн жаңы эле 11-ди бүткөн, эч кандай сиз турмуш жолуна аттан элек деп ишенишип аткан. Бирок мен билишимче сиздин кызыңыз дагы бар. Кызыңыз чоңоюп, басып, сүйлөмөк, турмак, ырдайт, бийлейт. Канча жашка чыгып калды? 5 жашка чыкты, жайында 6га чыгат, Кудай буйрса. Баракелде, мынакей көрдүңүздөрбү? Кандай татынакай, суп-сулуу, жап-жаш кызыбыздын кызы 6 жашка чыгат экен. Анан Индира, анда маскасы барбы кызыңыздын? Азыр тиктире элек биз кичине чоңойсун, анан Индира 2 деп чыгаралы деп атабыз. Бет кап боюнча, Санжар, бет кап боюнча берсек, сиздин мен байкашымча бир 2-3 бет кабыңыз бар, 2 бет кабыңыз бар. Ошол дагы мындай экөөнүн кимиси кымбатыраак тигилген да, кимиси көп узак убакытта жасалып бүткөн, кайсынысычы? Биринчиси кымбатыраак болду, экинчиси узагыраак болду, кара. Узагыраак тигилген. Кымбатыраактын мисалы эми жашыруун болбосо канча убакытта, канча акчага тиктирдиңиз? Эми көп акча дебейм, 2000ге тигилди. Биринчиси тааныш аркылуу, ал дагы табылып, байке табылып калып, бактыма жараша арзан кылып тигип берди. Милихердон тигилген эмес, жасалган. Ал болсо биздин Кыргызстанда жок экен, андай милихер деген. Ал Казакстандан келип, анан жасап берди. Жакшы экен. Андай эмесе сизге дагы ыраазычылыгыңызды билдиребиз. Индира айым, үйдөгүлөргө салам айтып коюңуз, Максат мырза да салам айтып коюңуз. Көп келип туруңуз салам Кыргызстанга. Жана салтка айланган жыйынтыктоочу сурообуз, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен үчүн тоо жамынып келген жерим жана тоо жамынып кете турчу жерим. Чоң рахмат, баракелде. Жообуңуз өтө оригиналдуу болду. Келиңиз, анда сиз менен дагы бир салтка айланып калган селфи бар. Түшөбүз. Ортого отуруңуз. Индирага каалаган тилде жазсаңыздар болот. Роботтор көп тилдерин дароо эле көчүрүп алып колдоно беришет экен. Чоң рахмат, эң сонун болду. Сүрөттөрдүн баарын интернет баракчалардан көрө аласыздар. Анда эмесе келиңиздер, Индира, биз сизди сахнага чакырып долбоорубузга келген конокторду сөзсүз түрдө ойнотобуз. Ошол оюнга дагы сиз катышып кетмекчисиз. Деги эле биз айтып кетебиз, Салам Кыргызстан Түнкү шоу программасына ушул съемка учуруна келген теле көрүүчүлөрүбүз менен дагы биз аябай жакынбыз деп айтабыз. Силердин баарыңыздар дагы сөзсүз түрдө чакырабыз. Биздин баракчыларды байкап туруңуздар. Съемкага чакырабыз дегенде ошол адрес боюнча келсеңиздер, сиздерди биз күтүп алабыз. Жана оюн зоктурууга дагы катыштырмакчыбыз. Азыр биздин көрөрмандарыбыздын арасынан биз сулуу 2 кичинекей кыздарыбыз отурат. Ошол кыздан бирөөнү чакырабыз. Сюрприз катары өздөрү деле билбейт. Ошондуктан азыр сиздер кол чабыңыздар жаңырса, биз сиздерди сахнага чакырып, Индира менен чогуу сиздер таймашка катышасыздар. Төрдө отурган кыз сырткы курткаңызды чечип коюңуз. О, сиз келе коюңуз, сахнага чыгып бериңиз. Бул жактан биз сизди күтүп турабыз. Кол чабуулар жаңырсын. Келе коюңуз. Сиз менен таанышып эле, атыңыз, микрофонго сүйлөңүз. Айжамал. Айжамалга кол чаап койсоңуздар болот. Айжамал, айтып кетсеңиз, Салам Кыргызстанды ар дайым көрөсүзбү? Ооба. Анда биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым келип туруңуз, көрүп туруңуз. Индира, биз Айжамалды эмнеге чакырдык? Айжамал кичинекей сулуу кыз. Көбүнчө теле көрүүчүлөргө, күйөрмандарга, сиздин угуучуларыңызга дагы сиз кичинекей кыздай сез көрүнөсүз. Жана ырларыңыздагы кээ бир учурларда сөздөрү түшүнүксүз болуп кетет экен. Биз азыр сиздин өзүңүз канчалык деңгээлде кичинекей балдардын, кыздардын сөзүн түшүнө алат экенсизби? Текшергүбүз келип турат. Биз азыр сулуу кызыбызга бул кулактарга музыка тагабыз. Андан соң бир ырлар болот. Сиз өзүңүз кайсы сөздү угуп атсаңыз, ошондой эмне түшүнүп атсаңыз, ошондой эле ырдай бересиз. Макулбу? Анда эмесе Айжамал, сиз даяр болсоңуз, шарттарын түшүндүрөт эле музыканы угасыз, ыры угасыз. Ырлар бөтөн тилде, кыргыз тилде эмес. Эмнени угуп атсаңыз, ошондой эле ырдай бересиз. Ал эми сиз кайсы ырды ырдап атканын табышыңыз керек болот. Болду. Жеп-жөнөкөй. Айжамал даяр. Күйөрмандарыбыз даяр болсо, кол чабуулар жаңырсын. Биринчи ырды коебуз, сиз угуп эле микрофонго ырдай бериңиз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе? Ошол ырды эле. Кол чабуулар жаңырсын. Кеттик.
Sonunda tutmayın, yok hoş tutmayın. Mama Maria, Mama Maria, оригиналды болып қойылы. Баракелде, сүйікті көрушілер, жана Индира биринчи ырды таптыңыз. Припев болбосо таппайт болчуңуз, кайырмасы болбосо. Айжамал, сонун айтып турбайсызбы? Аябай сонун. Эгерде сиздерге жаккан болсо кол чаап койсоңуздар болот. Улантабыз. Дагы бирди угалыбы? Булар мындай башкача образда туруп угасыз. Жакшылап угуп туруңуз. Индира, кеттик. Микрофонду. Yes, go, bombers, smear, bombers, Окушпайт абы? Таппайдасызбы? Сиз делерди отпайбы? Айжамал, окшоштур ари. Окшоштур көрбөйсүзбү? Кандай сунуштарыңыз бар? Жакшылап тыңсасаңыз Е деген жерде. Индира, Е деген жерде бир табышмактын жообу бар. Балким азыр 1-0 кылалы, жанакысын таптыңыз, мунукусын таппай калдыңыз. Элиңиз анда оригиналдуу калы. Мен жакшы көргөнөрүм турбайбы? Сиз жакшы көргөнөрүңүздү биз Максат мырзадан билип алып, кичинекей кызгырдатсак таппай койдуңуз. 1-0. Ана мен азыр Индира менен сиз тең болуп атасыз. Айжамал, сонун баары жакшы. Эч толкунданбаңыз. Катуу тууралуу ырдай бериңиз. Сүйлөштүкпү? Анда эмесе булар бир аз дагы жеңилирээк, балким оорураак болот. Улантабыз. Swallow. Swallow. Smarsona. 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 Smarsam. Smarsam. Smarsno. Smarsno. Smarsona. Smarsona. Smarsno. Таппайсызбы? Бул жана машинелер жөнүндө катышып калган. Жарыш жөнүндө кинодо. Соморно. Мама. Кайчыга келдиңиз? Сонун болду. Жакшы болду. Таппай атасызбы, Азыр 2-0 болуп калышы мүмкүн. Отурсаңыз сизди ажымай жазатабыз. Ырда жакшылаппы да? 2-1, кадырлуу теле көрүүчүлөр, оригиналдуу калы. Баракелде окшоштуу кадырлуу теле көрүүчүлөр, эми бул ырды таппай калбайсыз, анткени бул ырды сиз таба аласыз. Жакшылап угуп туруңуз. Сиз да даярсызбы, Айжамал? Кеттик. Орусча, кыргызча деп айтылбайт да. Айжамал жакшылап айткан дегендер кол чаап койсоңуздар болот. Айжамалга окшоштур, эч ким ырдай элек болчу. La música suena, smur stane, summer kazılsına. Moonlight kama, la música suena, smur stane, summer bidra. Oh my light samba, oh my dadam samba. La música, кол чаап жаңырсын кадырлуу теле көрүүчүлөр. Айжамал 2 oldu. 2-2 эсеби менен сиз Айжамал экөөңүздөр тең алдыңыздар. Индира, сизди да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айжамал, сизге да чоң рахмат. Кетпей туруңуз. Ал эми Индира айым ортого келиңиз. Айжамал, сиз да ортого келип туруңуздар. Салам Кыргызстанды көрүүчүлөр, барыңыздарды съемкага чакырабыз. Келип туруңуздар, көрүңүздөр. Жакындан сүрөткө түшкөнгө жана албетте эле биздин демөөрчүбүздүн дагы белегинен, таттуусунан сиз дагы дамсыз кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Азыр Индира сизге жардамчы болгон Айжамал менен бөлүшүсүз, туурабы?
албетте эле биз Албетте бөлүшөт да. Кантип азыр мынакей сиздерге биздин татынакай болгон айымдарга сонун оюн куруп берген үчүн Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын ыйгарабыз. Келиңиз биринчи Индирага берели дагы. Индира, кана сизге жардам берген кызга катастрофа. Робот кыздар бир аз салидол менен сүйкөп коюш керек экен эле. Индира, келиңиз, эркин микрофон сизге. Келиңиз, мен кармашып турайын. Чыкырганыңыздарга чоң ыраазычылыгымды билдиреймин. Көп чыкырып турсаңар көп келип турабыз. Мага абдан жакты. Бардык кыргыз элине тилемекмин, ар дайым эле тынччылык болсун, ар бир үй бүлөдө токчулук болсун, кичинекей нерселердин күлкүсү жаңырып турсун, ар бир адамдын жүрөгүндө ыйман жашасын. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз, белегиңиз кут болсун дейли дагы. Белегиңизден биздин кичинекей бөөгүбүзгө дагы бөлүшөсүз. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Жакшы барыңыз. Кийинки жолукканча бар болуңуздар. Сиз жакшы окуңуз. Индира кызы менен жакшы тааныша алыңыздар. Индира. Сүйіктүү телегөрүүчүлөр, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттууларын жеңиздер демекчүбүз. Анткени жалаң гана Кыргызстанда жасалып чыгарылат жана ден соолукка пайдалуу азыктар менен жасалат. Муну мактап сен мага жегизе бер, бир күн жарасың мени. Жей бериңиз, бул семиртпейт. Да? Анда баарыңыздарга таттуунун Атанын таттууларын тартуулайбыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Мынакей сиздер күткөн эң табышмактуу, эң сыйкырлуу конокторубузду дагы чакырдык. Бүгүнкү биздин эфир бардыгынан дагы кызыктуураак болду. Кийинки ишемби күнү жолукканча саламатта туруңуздар. Сиздер менен жума сайын сиздердин алып баруучуңуздар Санжар Мыкеев жана Гүлжайна Атаканова. Ушунун менен бүгүнкү берүүбүз дагы кош айтышабыз. Жана албетте эле ызгарлуу кыш суук менен коштош айтсабыз дагы бир жумада кийин жылуу жазында көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан!